Камчы Көлбаев, Арыстан Алай дегендер өлүп, Кыргызстан кадимкидей тазалана түштү. Бирөөсү чорный преступный мирдин идеологиясын жарыткыч болуп, бузукулукту кеңири тамырлатса, кылмыштуулукту күчөтсө, экинчиси болсо өзүн терүү кудай атап, элдин аң сезимин бузуп, бузукулукту жайылтып, дала кишини оң жолдон чыгарган. Албетте мындай грязь ниеттестер жашаганга укугу жок. Өлдү, кетишти. Кыргызстан кадимкидей тазалана түштү, эсала түштү. Анан муну уккандан соң көңүр албетте дейсиңер жазасыңар, это стопудово комментарий жазасыңар. Бирөөнүн өлүмүн таалаба, эртең күнү өзүң эмне болосуң? Өзүң өлүп кал, житип кет деп чыгасыңар. Пожалуйста, дей бергиле. Анткени мен ислам шариатта жүрөм. Ислам шариатта жүрүп өлгөн киши шахид кетет. Хоть бурчтан чыгалы атып кетесиңерби, же колуңдан келип туруп бычак саясыңарбы? Ислам шариатта деп жүргөн киши ислам окуусу боюнча, хадис китептер боюнча бейишке чыгат. Куран боюнча. Иншаллах. Анын бир Аллах билүүчү, бирок по всем признакам ислам учениясы боюнча, ислам учениясы силер менет ете аламысыңар, бирок эч ким аны отменять ете албайт да. Куранда Алла Таала өзү сактайм деген, акыркы кыяматка чейин. Андыктан жакшы өлүм деген бар, жаман өлүм деген бар. Мен хоть бүгүн өлүп калышым мүмкүн, жоксо эртең өлүп калышым мүмкүн, же бир айдан кийин. Силер айткан себептерден. Ойлойсуңар, рас өлдү бул деп табалап каткылып көрөсүңөр. А мен каткылып күлөм, бейишке чыгалы кезде, каткылып күлүп аткан болом. В отличие от Көлбаева, который азыр тозоготунда үйөдө. И в отличие от Арслана Алая, который азыр кабразан тартып атат. По всем признакам шариат учений, хадис, Куран боюнча. Андыктан силердин табаланыңар табан жолу тар жол. Эртең күнү өлүп калсам, каткылып күлөм, ойлогула. Мен бейиштен ойлой эле. Анын Аллах билүүчү. Бирок ученияны эч ким менен эткен эмес. Анан мисалы ислам шариат деп жүрүп түрмөдө отуруп келдим. Канча жыл эркиндигимди бердим. Курбандыкка чалдым эркиндигимди. Ислам шариат деп жүрүп бандит Көлбаевдин желеттери аркаман келип косулашты. Больницага жап чыктым. Дагы курбанчылык болду, десолну курбанчылыкка бердим. Ислам шариат деп жүрүп өлүп калсам ал шахидство, шахид кетем, понимаете? Ислам шариат деп жүрүп көп жыргалчылыктан курган атам, бул дүйнөнүн жыргалчылыктарынан отказ берип атам. Мен эле силерде болуп хахатеп, корпоративдер бар, таныс деп, ырдап, бийлеп, жыргап, ара ичип жыргагым келет мен эле. Бирок отказ берем, өзүмдү тыямын. Аллах көрүп турат деймин анткени. Кызматка журулмайм, ак үйдөн барып жалдарап. Приемныйларда отурбайм, чоңдордун кызмат берип койчу деп жалдарап. Анткени Алла Тааладан корком. Бу да курбанчылык. Ошол токпейилдигим, кызматтарга, чоң кызматтарга журулмагандыгым. Биргесе эркиндикти курмандыкка чалдым. Анан десол курмандыкка чалдым. Курмандыктар абдан көп. Өмүрдө эле курмандыкка чалып коем, Алла Таала жолунда. Эртең күнү чорлор атып кетсе да, же бычактап кетсе, иншаллах бейишке чыгам. Так что бул жерде мен утам, уттурбайм. Так что табаңар тар жол. Тар жолдон буйгуп чыга албай, булугуп жүрбөй, андан көрө өзүңөр оңолула. Ал эми по всем признакам Көлбаевдагы, Алайдагы Арстан тозоготуна күйүп атат. Анын Аллах билүүчү, анын Аллах билүүчү. Боору ооруса кийин буларды чыгарат тозоктон. Боору оорубаса ошо төл качат ошол жакта, тозокто.